Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу ырчы, аткаруучу жана тамада Болот Тасмаев. Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Рахмат, келдик. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым сонун, албетте. Болот Тасмаев бүгүнкү күндө эмне менен алек? Жакшысыраак экен. Мен бүгүнкү күндө ушу деги эле ушу балалыгыман баштап эле чыгармачылык үй бүлөдө чоңойгон үчүн ушу көз чарып дүйнөнү көргөндөн баштап эле чыгармачыл инсандарды көргөн үчүн мен ошолордун жолун алып ушул күнгө чейин ушу чыгармачылык менен алекмин. Демек ушул чыгармачылык менен нан таап, чыгармачылык менен бала чакамды багып жүрөм десем болот. Ырдап бер деп сизди көп чакырышабы же тамада болуп бер деп көп чакырышабы? Өзү башында мен ырдачы эмесмин. 18-19 жаштан эле чоң сахнага чыккам. Алпарычы катары таанылгам биринчи. Анан көп жыл ырдай албайт окшойм деп үй алып жүрүп, анан кийин акырын кыңгылдап ырдап аралашып кеттим. Ырдасам болот экен деп азыркы күндө жакшы эле, Кудайга шүгүр. Тамада дагы, ырчыга дагы көбүрөөк чакырат. Бирок акыркы учурда ырдаганга дегедир көбүрөөк чакырышып атат. Ар бир адамдын чыгармачылыгында устаты болот эмеспи? Сиздин устатыңыз ким? Мен биринчи устатым бул атам Рысбек Тасмаев. Анан Рыспай Абдыкадыров. Сиз үчүн адам болуу маанилүүбү же адис болуу маанилүүбү? Аябай логикалык суроо экен. Эми бир адамгерчилик албетте биринчи орунда турат. Адистик адамдык сапатың болбосо адистигиңди эле алып кетиш кыйын болсо керек деп ойлойм. Аманатка кыянат кылуу, аманат дегенди кандай деп билесиз? Бул аманат деген жөнөкөй тил менен айтканда жөн эле бир бишкектен ошкобу же нарынгабы, бир кагазбы же бир нерсе буюмду жеткирип бер деп жөнөтүп койсоң, бул аманат болуп эсептелет. Же болбосо бир сөз иретинде дагы ошону жеткиз десең, бул аманат болуп эсептелет. Эгер аманатка кыянат кылган, бул деги эле бир акылга сыйбас нерсе го дейм. Аманатка кыянат кылган бул аны адам деп эсептебей койсо деле болот да. Аманат деген бул ыйык бир түшүнүктөрдүн бири да. Арман жок деп ырдаганыңызды билебиз биз. Бирок бактылуу аталган байда дагы арман болот экен. Сизде арман барбы? Арман бар. Бирок анын баарын эфирден айтып берүү кыйын го дейм. Бирок ар бир адамдын ичинде арманы жок адам деги эле болбосо керек. Делегей тегиз адамдарда дагы арман болот деп ойлойм. Эми бардыгы жетиштүү, балдар бар, кыздар бар, урук тууган бар, байлык бар. Адамдын жашоо тегиз болгондо дагы ал дагы арманда, эмне кыларын билбей калат. Баары бир нерсе жетишпей тура берет да. Ашың калса калсын, ишиң калбасын дейт эмеспи? Кандайдыр бир жумушту аткарууда аны бат бүтүрүүгө аракет кыласызбы же убакыттын агымына коесузбу? Жок, эгер зарыл иштер болсо эртеңки калтырбашка аракет кылам. Бирок өтө эле аракетчил эмесмин. Бирок эгер ошо зарыл боло турган болсо, калтырбаганга аракет кылам. Кыйналып турсам да ошону бүтүрүп жатпасам жүрөгүм ордуна келбейт. Сиз кайсынысын тандайсыз? Сиз жакшы көргөн тамак же витаминге бай тамак? Мен тандабай эле жей берем. Негизи жакшы көргөн тамагыңыз кандай тамак? Мен жакшы тамактын баарын эле жакшы көрөм. Айрыкча бөлүп жебейм. Сизге бир нерсени айтып коеюн. Мындан 10 жыл бекен 15 жыл мурун Өмүрбек Черкешевден бирөө сизге окшогон журналист суроо берип атат. Сиз кайсы тамакты жакшы көрөсүз десе, а киши айтып атат, ошо кишинин эле жообун сизге айтып коеюн. Менделики деле ошондой. Антрикотун жедим, бифштексин жедим, мясо по-французски жедим. Айтор аты аталбаган иностранный тамактардын баарын жеп бүттүм дейт. Бирок апам нампалоонун сагындым дегендей, ошо нампалоонду деле жакшы көрөм мен. Болот Тасмаев сагынган инсан. Мен жакшы көргөн адамдардын баарын эле сагына берем, бирок бардыгын айрыкча бөлүп карабайм. Анан
кээ бирде ушу атам жашоодон өтүп кеткен. Атамды сагынам, сагынгандай майла жок, бирок жашоодо айтышат го. А дүйнөгө кеткен адамды сагынганга болбойт, мүмкүн эмес деп. Кээде сагынган адамдарым бар. Сүткордук же процентке, пайызга акча берүү менен, ага аралашуу менен байып кетүүгө болобу? Байгандарды көрүп жүрөм, бирок акыбети өтө эле жакшы болуп кеткендерин азырынча көрө элекмин. Бирок мен андайга аралаша элекмин. Коомдо бүгүнкү күндө ачык же болбосо жылаңачтанган аялдар туурасында көп сөз болуп, пикирлер айтылууда. Бул туурасында сиздин пикириңизди уккубуз келет. Менин пикирим бир тарап, бул туура эмес нерсе, бардык нерсе аял заты үчүн жабык болгону эле жакшы го дейм. Канча өкүл уулуңуз бар? Негизи өкүл ата жана өкүл эненин ролу дейбизби? Кандай болуш керек? Жакшы суроо экен. Менин бир эле өкүл уулум бар. Ал да чыгармачыл инсан, музыкант, Эмил Жусупов деген жигит. Мен ушул күнгө чейин эми ролумду аткарып келе жатам. Колуман келишинче дайыма жардам беремин. Үйүндө аялына бир катуу сүйлөп койсо деле аны айтпа, муну айтпа деп дээрлик аталык рол деле аткарып калат экенсиң. Меники ошондой. Сиз көбүнчө ырды аткарууда кимдин калемине таандык ырларды көбүрөөк аткарууга аракет кыласыз? Сизге кандай мазмундагы ырлар жагат? Мага айырмасы жок, мага ушул эми ырдын көбү элдин ички муңу, бул сүйүү темасына, махаббат темасына арналган. Балким өзүмдө дагы ичимде ошондой бир армандар бардыр. Бирок калем мен өзүмө жаккан ырдырдай берем. Бирок өзүмө жаккан ыр кайра эле ушул бир аз кайгы муң, арман, махаббат, сүйүү темасына көбүрөөк кайрылып калат окшойм. Себеби дегенде ошондой обондорду ырдаганга аракет кылбайм. Мен деле баягы азыр индийский ырдап жүрөм, өзбекче ырдап жүрөм. Баягы тойлорго ылайыктуу кылып, эми сахнага ылайыктуу бир кичине шоу дегенде элдин маанайын көтөрө турган дагы ырларым бирок бар. Ал эми уга турган ырлардын баары эле ушул махаббат темасына арналган. Негизи канча тил билесиз? Мен тажикче бир аз билем. Өзбекчени толук эле билем. Орусчаны толук билем. Кыргызча, анан казакча кичине билем. Болду. Ушу 5 тил, кыскасы туркоязычный тилдерди толук эле билем, орусча, анан тажикче бир аз. Көп эле тил биле турбайсызбы? Эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, кимдерге ыраазычылык билдирмекчисиз? Мен эми ыраазычылык биринчи кезекте ушу эли журтубузга, айрыкча күйөө курмандарыма ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде мага ушул баягы бул мактаныч катары болбосун, мен ушунчалык дайым өзүмө алып жүрүүмдө дагы аракет кылам, бирөөнү капа кылбагыдай кылып. Фейсбукка жазсам деле бирөө аябай жиним келип атса да жазгым келет, ошондой нерселерди жазбай, көз жаздымда калтырганга аракет кылам. Ушул көпчүлүк көрөрмандарым ушул жакшы, позитив сөздөрдү жазышат, жакшы тилек ойлорду айтышат. Деги ушул мен тапкан наным, баскан турган эл журт менен болгондон кийин ушу көрөрмандарыма гана ыраазычылык билдирем. Ушулар бар болсун. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келип, жагымдуу маанай куруп бергендигиңиз үчүн албетте биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик. Рахмат сиздерге дагы. YouTube каналын азыр аябай жакшы көрүп атышат. YouTube каналына дагы ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу ырчы, аткаруучу жана тамада Болот Тасмаев болду. Саламатта калыңыздар.